Орусиянын Сахалин облусунда мигранттар үчүн 24 тармакта иштөөгө тыюу салынат. Орусиянын Сахалин облусунун бийлиги мигранттарга 24 тармакта иштөөгө тыюу салды. Бул тууралуу өкмөттүн сайтында жана облус губернатору Валерий Лимаренко билдиргенин орус басылмалары жазышты. Маалымдалгандай, чет өлкөлүк жарандар нан өндүрүү, тамак аш сатуу, ресторан жана тамак аш жеткирүү, мектепке чейинки жана башталгыч жалпы билим берүү мекемелеринде, күзөт кызматында, такси жана айдоочулук кызматында иштей албайт. Ошондой эле автоунааларды ижарага алууга тыюу салынат. Мындан тышкары мигранттарды жумушка чакырган ишкерлер да жазалана тургандыгы айтылган. Чектөөлөрдү сактабаган үчүн юридикалык жактарга ар бир чет өлкөлүк кызматкер үчүн 1 миллион рубльга чейин айып салынат. Жарлык 2025-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет. Белли кетсек, 2024-жылы Орусиянын башка аймактарында да чет элдик жарандар үчүн иштөө чектелген. Алардын арасында Калининград, Липецк, Новосибирск, Курск, Омск, Иркутск облустары бар. Ал эми өткөн жылдын соңунда Тула, Челябинск, Магадан, Калуга, Тюмень, Курган жана башка облустарда мигранттарды жумушка алууга тыюу салынган. Туугандар, эми бул дагы өтө чоң көйгөй десек болот да. Сахалинде канчалаган көптөгөн областтарда мисалы үчүн тыюу салына баштаптыр. Бул эмнеден келип чыгып атат эми биздин? Может быть, нарушенияларыбыздан анча мынча биздин Сахалинде дагы көпчүлүгү кыргыздар эле нарушение кылып жүрүшкөн да. Эмне болсо дагы биздин өлкөбүз эмес, ар кандай мыйзамдарын чыгарып атышат. Биз качан өзүбүздүн мамлекетибизди оңолтобуз, ошондо гана өзүбүздүн жерибизде жакшыраак жашап иштей алабыз да. Өзүбүздүн мамлекетибиз оңолуш үчүн шайлоого биринчи очередь мындай окуган, билимдүү, мындай жолуңду берип коюу эле, же болбосо баягындай бир жерге дагы бир күчтүү болсо, спортсмен болуп туруп шайлоого барып, аты чыккан, баягындай билимине карабай эле, эл колдосо байлыгына карап, ошондой болуп барбаш керек да. Вот ошолордун айынан ушунча жыл ушул убакка биз кыйналган учурга келдик да. Мен деле качып жүрөм Москвада. Биздин мындай келечегибиз бумалга курулуп калыш керек эле да. Азыр эми куруп атабыз, ушул азыр да куруп калсак курдук, болбосо дагы көп жылдар бою кыйналып жүрүш керек да бул жактачы биздин балдарыбыз. Ошон үчүн азыр кантип курушубуз керек келечекте? Мамлекетибизди тойлоп жүрө бербей, өлүмгө акчаны чачып союп, ар нерсе кыла бербей, пайдасыз эле салттарды акчаны ошого чача бербей, өзүбүздүн үйлөрүбүздү оңдойлу, бизнестерибизди кылайлы, машина алайлы. Баардыгы ошол өкмөттүн эле колун карап тура бербей, өзүбүздүн айылдарды, светтерди койдурайлы, көчөлөрдү жол оңдоттурайлы, көпүрөлөрдү курайлы, мектептерди оңдойлу, спорт залдарды салайлы. Ошолорду оңдоп баарын өзүбүз аракет кылайлы, уюшумдуу болуп биргеликте. Өкмөттү карап, мамлекетти карап отура бербей. Ошон үчүн биздин азыр бизде эмне көп жеп коебуз. Жесек дагы чеги менен жебейбиз да. Ар айда сөзсүз аш. Ар айда баардык поколение Москвадагы бар. Силерге дагы көбүрөөк тиешеси бар бунун. Бир айда бир сөзсүз отуруп чай ичишет. Чай эле ушу жеп эле жашоо өзү жештен турбайт да. Жеп эле күн өткөргөн менен иш бүтпөйт. Ошону экономдоп, өзүбүздүн ошол айына жегенден көрө, бир жолу жегенден көрө, бир жолу ошол чогултуп, айылда жергелерибизди, көчөлөрүбүздү оңдойлу. Спорт залдар салайлы. Мектептерге жардам берели, мечиттерге берели жардам. Жардам берип атышат, бирок эгер дагы неме кылсак, эртерээк келечегибизди курабыз өзүбүздүн Кыргызстандан. Ошолорду азырдан курсак, ошондо дагы бир 10 жыл, 15 жылдан кийин бизге пайдасы тие баштайт деп ойлойм да. Ошондо дагы ушундай аракет кылып, Садыр Жапаров окшоп жакшы аракет кылып иштеген бирөө болсо, Садыр Жапаровдун өзү эле бир чече албайт да, биз дагы өз салымыбызды кошушубуз керек. Карасаңар эми Москвада жүрүп кандай кыйынчылыктар болуп атат азыр. Регистрация проблема, башкасы проблема. Бири бүтчү, биринин аркасынан бири чыгып эле келатат. Проблема регистрация, анын аркасынан трудоустройство, баардыгы. Биз эртең кандай иштейбиз бул жерде? Өзүбүздүн мекенибизди, өзүбүздүн жаштыгыбызды ошол энебиздин астында өткөзүп, кимдир бирөөнүн баласы Кыргызстанда өзү биякта иштеп жүрөт. Баласы тарбиясыз чоңойот, баласы башкача тарбияланып чоңойот, хулигандарга кошулуп кетет. Ата энесинин мээримин албайт өз убагында. Же болбосо аялын таштап, баласы менен таштап коюп, эркек өзү келет.
ошону айдан семья бузулат, экинчи тарап ойношу мүмкүн, аял ойношу мүмкүн, эркектер ойнош. Вот ошонун айынан мына биз оңолбой атабыз. Ошону оңолуш үчүн биринчи өзүн тыйыш керек, оозун тыйыш керек, курсагын тыйыш керек. Бир аз кичине тыйылып койсо, ушул күндөрдү өтүп кетет. Кийин өзүбүз мамлекетибиз түзүүрөөк айлыкка жетебиз. Экономиканы баарыбыз тегиз көтөрсөк, айлык дагы көтөрүлөт да. Ошону эске алайлы туугандар. Азыр бир той өткөзөсүң 3 жыл иштеп, болду ошо менен отуруп каласың. Карыз дагы алдың деле жетпей, 3 жыл иштегениң карыз болуп отуруп каласың. Анан дагы 2-3 жыл иштеп барасың, кокус 1,5 өтүп кетсе, дагы бирөөгө карыз болуп акча алып, союш соясың, короче. Өз көзүм менен көрүп атам. Союш соет, бирөө жакын ата энеси өлсө, 200-300 миң эле карыз болот. Ошентип берсек качан оңолобуз биз? Мындай элементарный нерселер да, ушунун баардыгычы. Укула. Эл аралык аэропортторунда, ошондой эле Оренбург облусундагы Маштакова өткөрүү пунктунда биометрикалык маалыматтарын тапшырышы зарыл. Маалыматка ылайык биометрикалык маалыматтарга бетти саналип сүрөткө тартуу жана манжалардын папиллярдык издерин сканерлөө керек. Министрлик кыргыз жарандарын Орусия мыйзамдарынын талаптарын эске алууну жана жогоруда аталган чек ара бекеттеринде кошумча процедураларга алдын ала даяр болууга чакырат. Эми карасаңар, эми бизде ар бир мигрант кылмыш кылып качып жүргөн дейт да, бул эмичи. Элестетесиңерби? Кан тапшырып, ДНК тапшырып, как будто биз качып жүрөбүз да, бизчи. Бир кылмыш кылып койдук, качып жүрөбүз. Отпечатка Сахарованын деле, полициядан деле, ошолор деле полный данныйын чыгарып атпайбы? Ошол дагы жетишсиздик кылып атат да баргачы. Булар эмне акыл иштебей атабы, мен билбейм ушу. Булардын мыйзам чечип аткандары, придумать этип аткандары. Мен түшүнбөй койдум вообще. Булардын көздөгөн максаты эмне болду? Күндөн күнгө минус болуп кетти да булардын мындай условияларычы, шарттары, талаптары. Ар бири